بسم الله الرحمن الرحيم. ومن باع دارا دخل بناؤها في الباع وإن لم يسمى deydi. Eğer de kim bir üy sata turan bolsa, kim bir xoro, bir agoroda xorgon sata turan bolsa, an içindeki üy dağın içine kirip ketet, eğer anı atavasa dağın deydi. Uçasak sattı. Uçasak sattı. Dar, üyü menen. Üyü de var, jeri xorosu da var. Üyü xorosu menen oşan dar deşet var. Ava. لأن الاسم يشتمل على العرصة والبناء جميعا deydi. Себеби ушул жерге аталган нерсе бардыгы ушул эле болот дейт. Участок, корону дагы, xorosu, agorotlar bari girip ketet. кирип кетет дейт. ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمي deydi. Eğer de kim bir жер сата турган болсо, an жерде bir хурма багы же bir дарактар болгон болсо, аларды атабаса дагы ошолор кирип кете берет дейт. Bak kiret da, Bak kирип кетет. Алма баг, örük bak. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية deydi. Alemi bir mömö jemişlerdi ekкен болсоң, помидор, бадыран, ошол сыяктуу жемиштерди. Алар кирбейт, качан гана ушул атаганында гана кирип, ушулар менен бардыгын сатып алам. Эккен. Помидор жанагы жашылча жемиштер. Ал эгер жерди сатып Tez buzluğuçu. Tez buzulчу нерселер. لأن الشجرة متصل اتصال بقاء дейт. Себеби бул дарактар, бактар бул ошол жер менен тура турган нерселер да, бул көп сактала турган нерселер. وليس لانتهاء الزمان. Улардын bir вакыты сразу бүтүп калбайт дейт да. فأشبه البناء. Жайында бүтүп калат дегендей 5-6 айлык эмес алар. Көп жылдар турат. فأشبه البناء жанагы имараттарга окшош дейт да. Курулуштар сыяктуу эле көп турат. بخلاف الزرع. Бул жанагы жер жемиштердин карма-каршысына дейт. لأنه مودع فيه عاريات дейт. Себеби ал нерселерди арендага койсоң да боло берет дейт да. Ал калып калса, бергенин колунда колдоо болуп калат да, сатып алганда. فأشبه المتاع في الدار дейт. Үйүндө буюм теримин калтырып койгондой эле болосуң да. Жашылча жемишин калтырып кеткендик, бул бирөөнүн үйүндө жанагы буюмуңду калтыргандай экен. Сен помидорун пушча туруп турсуң, пушкандан кийин терип алып кетем болду. Бирок жер бул сооданын бири бузулат. Толук өткөзүп беришет. Толук өткөзүп беришет. Сен помидордун немелериң турат. Аны күздө алып алам деп атасың. Болбойт, бирок келишимде макул болсо, атылаш керек. Аталса, мисалы помидор, огурцумду алып кетем, анан кийин калган сен келеси болду. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع deyt. إلا أن يشترطها المبتاع deyt. Eğer de kimdir bir ошол хурма бакты же дагы бир алма бак, бөрүк бак сата турган болсо, анын мөмөсү боло турган болсо, анын мөмөсү ошол сатуучу адам үчүн болот дейт. إلا أن يشترطها المبتاع. Эгер бир сатып алчу аны ошондон шарт кылып, мен ушул бышып аткан хурма багында мөмөсүн баарын сатып алам дейт турган болсо, анда башка соода болот дейт. اعتبار بالزرع في بيع الأرض deyt. Бул жанагы жердеги mömö жемиштерди эске алуу менен болот дейт. Эгиндерге салыштырмалуу. وعند مالك وشافعي رضي الله عنهما في النخل إن كانت قد أبرت لم تدخل في البيع deyt. İmam Malik жана Шафии radıyallahu anhular айтат экен, хурма бакта эгерде ал чындап чаңдашымда бышып калган болсо, ал нерсе сатып алча кирбейт дейт. Чындыгы ээси сатып бышканда дарылап койду. Даярды көрүп койду. Акча жумшады, дары алды. Жанагы ухот кылды, ухот кылып койду. Эгин уже бере турган, алма быша турган болайын деп калды уже. وإن لم تؤبر دخلت дейт. Эгер де бышалык боло турган болсо, анда ошол сооданын ичине бар кирип кете берет дейт. Ошондой нерселерди жасабаса, дарылабаса, дарылаганбады, башка кылган жок, эчтеке карабаса, анда автоматтык өзү кирип кетет. Эми дарылап карап, мен ушундан түшүм алам деген ойдо бардык нерселер неме жумшап алып, каражат жумшап алды. Каражаты аралашып кетти. Максат менетин теке чыкпасын дейт да. Менет теке чыкпаш керек. لقوله عليه الصلاة والسلام من باع النخل قد أبرت فثمرتها للبائع deyt kinne. Peygamber sallallahu kim bir хурма бак сата турган болсо, алга ошол чындал жанагыдай карап ошондой менет кылып койгон болсо, бышайын деп, андан мөмөсүн сатып алыш үчүн болот дейт.
Сатуучу үчүн, чыныгы ээси үчүн, биринчи ээси. Илля яштаротахал мубта. Эгер жана сатып алчу аны сатып алышы шарт кыла турган болсо, Менеттин сен канча бакча кетирдиң, ошого баалап туруп, сен каражатыңды чыгарып берем деп баага кошуп койсо, анда боло берет. Илля аннал хадиса бa'dahu hujjatun lana. Бул жердеги хадис шол биз үчүн кээ бир мааниси, бизге далил, кээ бир мааниси лаху фихи. Кээ бир далилдер алар үчүн далил дейт. Fa innahu maskutun anhu дейт. Ушул себептен бул тема боюнча эмне кылбайбыз, козгобойбуз дейт. Дальше. ويقال للبائع اطها وسلم المبيع إلى المبتاع дейт. Сатуучу адам үчүн айтылат. Эгерде анда сен шол курмабактарыңды үзүп ал дейт, же болбосо шол муптаага толугу менен тапшырып бер дейт. وكذلك إن كانت فيها زرع. Кандай эле жанагы жемиштерди тапшырып бергенде дейт. Бул жерде деме талашып калды деген маселе да, форм дегени талашып калды. Ана казы айтат, ошентип. Талашып калышты. Сен өзүңө мөмөсөм жемиштерди алып кетем дейт. Бышпаса деле, бышпаса деле үзүп ал дейт. Дарактарды кыйып алып кет. Дарактарды жерди бошотуп бер, жерге келишим түзүп эле, жериңи бошотуп бер дейт. لأن العقد يقتضي تسليما بإزاء تسليم дейт. Жанагы нерсени толук тапшырып берүүдө ошол нерсени келишимдин максаты өткөрүп бериш керек. Толук өткөрүш керек. Ошол нерсени өзүнүн буюму калбаш керек ал жерде. وقال الشافعي رضي الله عنه على المشتري تركها إلى حين صالح الثمرات дейт. Ал эми Шафи радиаллаху анху айтат экен, жанагы сатып алуучу болсо, жанагы мөмө бышканга чейин дейби, ошону таштап турса болот дейт. Вастихсод зар'i жанагы эгинди оруп ала турган учурга чейин лижароин урфи бихи. Ошо үчүн күтүп турсун, жайында оруп алат. Июльдарда бышабы помидор ошону алып кете берет дегендейчи. Ошону алып кетсин. Бул үрфкө карата кете берет дейт. Үрф. Үрбатага байланыштуу бул. فإن الثمرة لا تقطع إلا بعد البلوغ дейт. Бул мөмөлөр үзүлбөйт, илля качан бышканда үзүлөт дейт. وكذلك الزرع жанагы мөмө жемиштер сыяктуу. Жер жемиштер, эгинтегиндер. إلا أن العرف مشترك الدلالة فلا تقم به حجة дейт. Биздин жооп болуп калды, бул. Биздин жообубуз өрп адаттар ар кандай болот. Бул далил болуп бере албайт. Да? Кээкилер уже баарын алыш керек да. Сен өз менчигиң болгондон кийин бирөөнүн да менчиги сенин менчигиңин ичинде турганы жакшы эмес да. Дарак-сарактар баары сен өзүңө өтүш керек. Сатуучунун ээсинде кала бербесин. Значит, бул жерде келишимде жанакы эмне нерсе аталынса, ошого жараша болот экен да. Бактар аталынбаса деле, бирок ал калат. Соодада сен акчаны өткөрүп беришиң керек, ал буюмду сага өткөрүп бериш керек, жерди. Бири-бирин буюмдарыңа бири-бириңерде толук милк болуш керек экен, 100%. Аны толук колдоно албасаң кийин да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми ошого эле болой. ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدأ جاز البيع дейт. Эми кимде ким ошол бир мөмөнү сата турган болсо, ошол бышкандан кийин дейт. Бышалик болсо, ау код бада же ошол бышайын деп калса, анда соода кылыш жайыз дейт. Яннаху баа маалумун, анткени бул жерде соода белгилүү дейт. Ошо сатып аткан нерсеси белгилүү, ошол айын ошол буюм. Истесанан кылып да бунча. Мактурул таслим, анткени бул жерде таслим болуусу чектелип. Айнап калды, саргайып, алмалар бышып калды. Болду. Тапшырууга да болот. Ошол мактур немеге чектелген дейт, таслим болуу. Баткенден алып келишлик өрттү бышканда алып келсе, бияка эзилип калышы мүмкүн, ошону саргайганда үзүп коробкага салып алып келип, бияка уже бышып калат, ошол болот да. Бул үрфий маселе да, үрфий ошондой иштелсе болот дегендей. ووجب على المشتري قطعها في الحال. قطعها في الحال. Эми милдет болуп калат да бул жерде, ошо сатып алган киши ошону жулуп кетишке, ошол учурда үзүп кетишке, терип кетишке. Сатуучуга уже бөлүп бериш керек да. Бөлүп беришке. Өзүнүн товарын. Тафриган лил мүлк дейт. Лил милки баи ан мубта'ихи дейт. Сатуучунун
Мөлкө калып калып атат. Алмасы бышып калат, алмаларын баарын ажыратып бериш керек. وعند الشافعي رضي الله عنه الشافعي رضي الله عنه болса إذا لم يبدو صلاحها لا يجوز дейді. Ошол быша элек болсо анда бул болбойт дейт экен. Толук бышыш керек дейт да. Кичине саргай бышканда эле биз эмеге этибарга, неме көңүлгө албайбыз да. Толук бышканда гана. Толук бышса дейт. Илля дейт, бул жерде бишартын кат'ин дейт. Ошол шарт, ошол шарт коюлат бул жерде. Ажыратып бөлүп берсин деп атат. لأنه анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наха ан бай'i самару hatta yabda'u yabdu Иллядан кийин биздин сөзүбүз, а? Шафин сөзү эмес. Hatta yabdu salahuha дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен тыйган экен, ошол мөмө качан бышканга чейин жулбаш керек экенине. Же сатканга дейт, сатууну. وقد ترك ظاهره حيث جوز البيع بالشرط القلعي. Ошондой эле ошол ачык ташташ керек дейт аны. Сырткы маалип таштап койду. Сырткы маалип таштап койду. Себеби ал жерде ажыратып кесип бериш керек, бөлүп бериш керек деген неме шарт эске алынбай калды деп атат да. Ошол эске алынбай калды. فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. Ал эми эгер ошону шарт кыла турган болсо, курманы ташташты. Анда бул жерде соода бузулат дейт. Эгер неме эгиндер, алмага, өрүктөр багып тура берсин деп койсо, анда соода бузулат экен. Бузулган соода келишим болуп калат. Бактан пайдалануу болот да, тиги. Ал дээси болуп калыптыр, сатуучу аны саткан жок. Жерди эле сатып калды, бак аны колуп атат дегендейчи. لأنه شرط ما لا يقتضيه عقد дейт. Келишимдин максаты ишке ашпай калды. Максатына каршы тапшырып бериш керек болгон, тапшырып бериш керек эле. Фасидке келсе. إذا فيه نفع لأحد المتعاقدين. Келишим түзгөндөн эки тарабын бирөөсүндө бул жерде пайда бар. Сатуучуга пайда. Берки колдоно албайт. Тасарруф кыла албайт. Андан бериш керек дегенде отурат ал түгөтүп. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع والشرط. Алем пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыгынан муну тыйган дейт, ошол шарт кылуу менен сооданы. Соода менен шарт экөөнү кошуп отуруп соода кылышты. Тыйган. Мен сага машинамды сатам, бирок 3 күн өзүм минт туранан берем дегендей экен. Шарт тура эмес. Машина саткан тура. والشافعي رضي الله عنه جوز شرط الترك إذا بلغ ترك إذا بدأ صلاحه. Ал эми Шафи радиаллаху анху бул жерде шартты жайыз, ташташтык жайыз деп атат да, ошону. Бышып калса, макул деп атат да. Таштап коюшту. Иътибаран лил урф, ошол үрп адатты эске алуу менен. وقد ذكرنا أن العرف مشترك. مشترك. Биз эскерип өттүк. Үрп адаттар болсо, шериктеш болот. Бири-бирине окшош. Карама-каршы жагы да бар, колдогон жагы да бар. لأنه قد يقطع بصرا أو حصوما حصرما. Үрп адатта буш электи эле сатыла берет. Кесип жулуп алып кете беришет. Өрүктөр ал буш электи эле алат да, туурабы? Жолдо бушат дегендейчи. Сөз түрдө буш керек деп. Жакып шек. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. Bir mömö жемишти саткан болбойт. Тек гана белгилүү өлчөмдө кылып килограмм кылып сатса болот дейт да. Чектеп койсо болбойт дейт, Чектеп койсо. Бакта, мына бакты көрсөтүп туруп 10 килограмм сатпайм деп койсоң болбойт деп атат да. 100 килограмм сатпайм деп койсоң. Кайсы 10 килограмм экен белгисиз да. Бир бактан эле алмадан эле 10 килограммды сатпайм, калган баарын сатам десең, ал 10 килограмм чыгабы, чыкпайбы? Белгисиз кылган болбойт деп атат да. لأنه يؤدي إلى جهالة الباقي. Калганы белгисиздикке алып барат бул. Баягы мөшө будайдай. وقياس مالك رضي الله عنه على استثناء نخلة معينة لا يصح. إمام مالك муну дурус дейт, бирок ал ошо кыяс кылганы дурус эмес деп атат да. Белгилүү бир бакка салыштырганы туура эмес дейт. لأن الباقي بعد الاستثناء معلوم بالمشاهدة فافترقا. Себеби дегенде неге дурус эмес десе, калганы
көрүп эле сен аны белгилеп аласың деп атат да, билип аласың. Мына бактан калган бактарын баарын сатам десе, уже белгилүү болуп калды деп атат да. Ушул жагынан келип эки башка жолго түшөт дейт. Эки маселе. Эки маселе башка, биздин маселебиз башка дедик. Wa yajuzu bay'ul hintati fi sunbuliha. Buğdaydı же ошондой дан өсүмдүктөрдү чанагы менен жанагы эмеси менен сырткы кабыгы менен сатса болот деп атат да. Wa kazalikal arza wa simsima fi akmaimihi. Ошондой эле тетиге күрүч, горох ошолордун баарын сырты менен сата берсе болот. А бирок содада болбойт. Биздин эреже боюнча. Кыяс боюнча, туурабы? لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يشتد. لازم لا. وهذا يقتضي الجواز إذا اشتد. Себеби пайгамбарыбыз тыйган дейт. Буш элекке чейин сатпагыла деп, Каты боюнча. Кат. Жашыл кезинде эле сатпагыла деп атат да. واحتج الشافعي رضي الله عنه في فساده بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام حتى يفركه ولا حجة له فيه. İmam Şafii dagы dalil keltirdi. Ошол соода өзү туура эмес депчи. Себеби пайгамбарыбыз айткандай, ошол желе турган нерселерди яфрука сырткы кабыктан ажыратып анан саткылат. Будайды машагандан берген кымдемесинен чыгарып саткылат атат да. Бирок бул нерседе анын далили жок деп атабыз бизде. Вала худжата лаху фихи. Фа инна ма'наху хадис мааниси мындай дейт. Хатта яблуга гаята ма ятаатта фихи ал-фарк дейт. Ошол нерсе ажырап калганга чейин деп биз түшүнөбүз деп атат да. Ошо даны чөбүнөн ажырап калганга чейин. Эгер бирок жапжашыл кезде бизде эле сатканга макул эмеспиз деп атат да. وهذا هو المعهود. Негизги мына айтылган маселе мына ушул. ويقال белгилүү нерсе. ويقال امطرنا والشعير قد افرك. Негизи мынтип айтылат дейт. Жамгыр жаады. Арпа болсо ажырап бышты деп айтылат дейт. والباقلة في قشرها يجوز بيع الحنطة يجوز بيع الباقلة في قشرها. ошону сырты менен сатса болот. Фасолду мисалы. Фасол сырты менен сатса болот. لتعامل الناس في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير. Себеби дегенде адамдар ушинтип сатып, сода сатып кылышат. Бизде бирок Таласта ажырап берет. Патканбайын депчи. Патканбайын кылат дагы. İçinde biraz çöptөр калат, ошонусу менен сатып кете берет да. Тап таза кылып деле сатат, патканбайында кылып сатат да. Сырты менен да сатылабы? Жок, сырты менен сатылбайт. Сөзсүз жанагы эмеси чыгат. Жок, базарларда сырты менен сатылабы? Базарларда деле көргөн жокмун, сатылбайт. Көп эле ошо чыгарып сатат да. Эми бирок сатса болот деп атат да. Патканбайдын арасында мусор аралаш болот. Арасында biraz аралаш болот. والشافعي رضي الله عنه يعتبر خروجه من قشره الأول. İmam Şafii ошол сырткы биринчи кабыгынан чыгыш керек. Хотя бы деп атат да, деп айтат. Wa kazal jawzu wal lawzu wal fustuq. Жана фисташка, жаңгак, ошолор миндал ушулар дагы ошондой дейт да. Хотя бы жана сырткан биринчи Şu kavga çıkış gerek. Kavga çıkmasa olmaydı mı? Çıkmasa olmaydı diyor da. Жаңақты кавынан чыгарып сатат. Бирок көпкө саталса жаман болуп кетет, ал туурабы? Биз сырты менен эле сатылар жаңак. Сырты менен. Бул кавынан дегенде сыртында жашыл кавынан. Жашылын айтып атат окшойт да бул. Беркисинде эле. Чагылган деле. Чагылган. Ошончо анык болуш керек деп атабы? Ичи чирик болуп чыгып калса, анан сен эмнени сатып алдың дегенде, я? Таза болсун деп. Көрүп турсун дейт. Ал жерде белгисиздик бар. Жаңак нече көгөрүп турабы, башка болуп турабы? Ал сырты чыгыш керек деп. Да жакшы экен бирок, бир чети мындай караганда. لأنه مستور بما لا منفعة له فيه. Себеби жашылып турат дейт. Ичинде эмне бар экенин билбейсиң. Пайда жок болуп калышы мүмкүн. Жок болбой калышы мүмкүн. Сыртында ороп турган кабыгында пайда жок да. Пайда жок. Ичи карасаң капкара чирик дейт. Илля анна ла нусаллиму залик. Бирок биз бул нерсеге макул эмеспиз. Fa inna rutubat al-baqilai la tabqa biduni al-qishri al-akhdari. Жашыл ошол жана фасолдун сакталып турушу
Сырты менен болот да, Сырты менен салынып турат. Сырты менен жакшы Бананда сакталат. сырты менен салат. Банананы алып койсоң, Бузулат. деген маселе болот да. Фасора ка кышыр ромман дейт да. Кандай эле бул жана анардын сыртындай эле дейт. Анардын ичин кызылдарын чыгарып сатсаң, бузулуп кеткендей эле. Сырты менен Сырты сатылат. менен сатылат. Андан кийинки тема ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها وإن لم يسمي. Эми кимде ким бир короон же үйдү сатса, ошол соодага анын ошо үйдүн эмеси, жапкычтары, ачкычтары, кулпулары кирип калат дейт, аны атап алган болсо деле дейт. لأن الغلق من أجزاء الدار. Себеби бул кулпулар бул үйдүн бир бөлүгү дейт. والمفتاح جزء منه. Ал эми ачкычтар болсо анын бир бөлүгү дагы. فيدخل في البيع تبعا. Шонтан ал соодага аны ошо атаганы менен артынан ээрчип кирип кете берет дейт. وأجرة الكيال على البائع. Эми ошол жанакы кила менен ошол таразалап бергендин акысы бул сатуучуга болот дейт. Анда бирөө сатат, будай, бирөө алып атат, экөө барып тараза тартып болсун, алмалдачы. Бирөө тараза тартып отурат эле, ошо менен акча табат эле. Ошонун акчасын ким төлөйт? Акчаны атай таразалап отурган бирөө отурган. Акчаларын канча баа коюп бере турган, граммдапчы. Азыр деле бар го чоң весилар жанакы чоң сооларда. Сатуучу берет да. Кээде бир азан кетип калды. Жок дегенде мага өзүң төлөп аласың, тарасын дейт. Болду өзүң төлөп алам дейт. Сатып алган өзү төлөп. Ошо маселе болот. Аз болду элечи. لأنه عامل له في تمييز المبيع من غيره. Себеби ошол сатуучу ошол буюмду ажыратууда башкадан ошол нерсеге жооптуу болот да. وكذلك أجرة ناقد الثمن. Ошондой эле ошо акчаны алмаштыруу акысын дагы бул сатуучуга жүктөйбүз. Акчаны канчалык бааланат экен, ошону тараза тарта турган сатуучу болуш керек. Сатуучу. Алган акчаны. لأنه يدفع عنه مؤنة الرد بالعيب. Себеби ошол кайтарууда Ошо акчанын бир айыбы чыгып калышы мүмкүн. ооба. Неме болуп калышы мүмкүн, оригинал эмес. Акчачы. Фальшивка болуп калышы мүмкүн. Эгер биз аны муштари кылып койсок, анда муштари бул жерде утулат да. Утулат. Ошондуктан биз анын жооптуулугун дагы сатуучуга жүктөп койдук. Андан кийин ва уджрату ваззани самани ala al-mushtari. Бул нақид ус-саман дегенде акчанын качествосын текшерген ба ошондой? Качествосын. Критиктен. Жана ошондон ким сатуучу эмне кылат а? Сатуучуга керек да акча. Сатуучу акча керек да. Акчаны ошо аныктап, тактап алыш керек, алчы. Ошол учурдагы акчалар граммга коюп берке тактап берген, бул акчаны жараттуу экен, жаратсыз экен, фальшив экен, оригинал дегенге кесипчиге акча берет. Эми ошол акчаны таразолоо, ошону өлчөө акысы бул муштари, сатып алуучу адамга жүктөлөт дейт. لأنه يحتاج إلى تعيين الثمن وتمييزه. Себеби ал жерде ошол нерсени тактоого, башкадан ажыратууга муктаж болот дейт. Андан кийинкиси ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا. Эгер кимде ким бир товарды сатса, бир акчага, анда сатып алуучуга айтылат. Кыйла дегенде бул жерде казына алды. талаш болгон талаш ушунда. Идфа الثمن أولا. Биринчи акчаны бер дейт эмеге, муштариге. لتعين حق البائع. Ошол сатуучунун акысын дайындаш үчүн. كما في تعين حقه. كما تعين حقه. Ошол жанакы муштаринин акысын дайындагандай сыяктуу эле дейт. فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع. Эгер акчаны берген болсо, анда сатуучуга айтылат. سلم المبيع, анда товарыңды тапшыр дегендей. اعتبارا للمعادلة. Алмашуу деп айттык го, ошону эсберге алып. ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا. Эми бир адам товарга товар сатса дейт да. Бир буюмга бир буюмду сатса, ау саман битим же акча алмаштырса, анда кыйлар мал экөөнү айтылат, саллима маан.
экөөңөр бири-бириңерге тапшыргыла дегендей. Бир убакта. Бир убакта берет, бул муну берет. Ошо Туурабы? обменщиктер ушундай болуш керек экен да, значит. Обменщиктер да. Ооба. Товарды деле. Сомду бердиң, ал долларды бир ушинтип бериш керек. لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. Себеби анын бириси экинчисинде артыкчылыгы жок болот. Артыкчылыгы жок товардан. Акчага экөө бири-биринин айырмасы жок. Мындай берет, мындай алат. Мубадалатул мал бил мал. Буюмду буюмга алмаштыруу деп которуп атабызбы? Ошо котормаңыз кандай? Туурабы, туура эмеспи? Бартер. Себеби мына Бартер да. дараба вазында келеби бул? Фаала вазында мубадала, бадала деген. Мушарага мөнөсү бар. Эки тарапта Дараба Зейд Амран десек кантип которобуз? бири-биринин ордуда. Бири-биринин ордуда болот. Бул жерде мафулбек кылып койбойбуз, а? урушушту болот да. Амырдычы. Экөө тең урушташтар. Таяк деген жок. Бул да болот, тигде болот, а? Бул жерде дагы бир буюмду бир буюмга алмаштыруу десек түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Буну буга алмаштырсаң эле болот да. Туура? Алмаштыруу депчи. Бул жерде эки тарап болуш керек. Сөзсүз эки тарап болуш керек.